Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар. Жетиген мектеп лицейи. Мадмарова Ширин Мамановна. Кана бир жылмайып койгула. Сабактан да баштадык балдар. Алгач тапшырма боюнча кайталоо жүргүзөйлү. Жаз мезгили кандай мезгил? Ал эми күз мезгилчи? Экөөнүн окшоштуктары эмнеде? Жаңылгандан кийин деген тексттин канчанчы бөлүгүн окуганбыз? Бүгүн биз канчанчы бөлүгүн окуйбуз? Азаматсың балдар. Бүгүнкү тема заттын атын билдирген сөздөрдүн сүйлөмдө баяндоочу болушу экинчи сабагы балдар. Көнүгүштү. Ал эми кеп тема жаңылгандан кийин 4-чү бөлүм. Алгач сабактын максатына көңүл койгула. Заттын атын билдирген сөздөрдүн сүйлөмдө баяндоочу болушун билишет. Сулуу, таза, жазуу аркылуу эч качан жаңылбаганга аракет жасашат. Атанын сөзүн угууну, сыйлоону үйрөнүшөт. Демек бүгүнкү числону жазабыз. Чын Куран айынын көнүгүштү. Жазыңарбы? Сулуу, туура кылып жазабыз балдар. Ойлонуп, бир эрежеге көңүл бөлөйлү. Кайталайм эрежени дагы балдар. Айрым учурларда заттын атын билдирген сөздөр энин алабалын билдирип, баяндоочунун милдетин аткарат. Аларга ким, эмне, кимдер, эмнелер деген суроолор берилет. З тамгасын сулуу элементи менен таза кылып жазып чыгабыз балдар. Кана жазган болсоңуз балдар, анда сөздүк жазууга көңүл бөлгүлө. Моюн, боюна, кийинки, сүйрөлбөйт, кечирилени. Жаздыкпы балдар? Кандай эмесе балдар? Текстке көңүл бөлгүлө. Жаңылгандан кийин 4-чү бөлүм. Жакып эңкейди эле Талайбек атасын мойнундан алды. Өзүн боюна тең келтирүү үчүн дагы ылдый тартты да баазы менен сүйлөй баштады. Ата, шыбыр-шыбыр, угуп жатасыңбы? Кийинки 2 сөздү көтөрүңкү үн менен айтты. Ооба. Мен ойнотчу. Макул, кандай оюн? Чана тептир. Чананы кышында, кар көп жаганда тебет. Карабайсыңбы, жерде кар жок. Аный, чана тебем. Акылың барбы? Бар. Ошол үчүн чанамды тептир деп жатам. Жакып канча айтпасын, Талайбек кечириленип туруп алды. Көрдүңөрбү балдар? Талайбек атасына кулагына шыбыр-шыбыр этип, эмне айтар экен деп атасы абдан күткөн. Бирок атасы ойлогон нерсени айтты деп ойлойсуңарбы? Жок. Талайбек өзүнүн ойнотконун гана айтты атасына. Бирок кандай оюнду ойнот деди? Талайбектин айткан сөзү Талайбек чана теп дегени туура болдубу? Ал эми Талайбектин кечириленгеничи? Азаматсыңар балдар. Анда сөз оюнун улантыла. Дептериңерге жазсаңар болот. Күлдү, сүйлөдү, чуркады. Улантып жазгыла балдар. Эми көп таба. Баяндоочу сөздү. Күлдү, сүйлөдү, чуркады. Табышмакка көңүл бөлгүлө балдар. Кайтып келди өрдөк каз. Кайсы мезгил тапчы? Кийинки табышмак. Айлана бүт алтын түз айтчы билсең, ал кайсы мезгил? Как кыласың? Заматсыңар, силер билесиңер. Андыктан биринчи табышмагы жаз,
Andan kийinки табышмабыз алтын күз. Азамат Саңалов, анда үйгө тапшырма. Жаз жана күз мезгилдери жөнүндө кичинекей китепче же чоң китепче жасагыла. Алардын ичинде жаңылмачтар, ырлар, табышмактар, сүрөттөр болсо эң сонун китеп чыгат. Силер бул мезгилге чейин, ушул убакытка чейин китеп жасагансыңарбы? Анда эмесе тапшырма түшүнүктүү болду деген ойдомун. Азамат Саңалов. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.